Assalamu алейкум жалпыңыздарга сүмөлөктүн пайдалуу касиеттерин санап бермекчимин. Анткени чоң казандарда сүмөлөктөр кайнатылып, майрамдык маанай башталган учур. Курамындагы нерселерди санап өтпөй эле коеюн, билесиздер. Эң пайдалуусу анын ичиндеги өндүрүлгөн буудай болуп эсептелинет. Ошонун жакшы жактарын санап бермекчимин. Биринчи кезекте бул энергия, күч кубат бере турган нерсе. Айрыкча ушундай витаминдер азайып, жаз келгенде алсырай баштаган убагыбызда алмаш кыз каражат болуп калат. Анан калийге бай болгондуктан бул жүрөк үчүн, жүрөк кан тамыр системабыз үчүн өтө пайдалуу. Анан дагы хромго, анан дагы витаминдерге бай болгондуктан бул нерв системасы үчүн дагы өтө пайдалуу болуп, сиздин маанайыңызды сөзсүз түрдө көтөрөт. Анан ал клетчаткага дагы бай болуп, ич катуу көйгөйүнөн жабыркагандар үчүн алмаш кыз каражат десем болот. Мындан башка деле пайдалары бар. Негизгилери ушулар. Андыктан сөзсүз түрдө мүмкүн болушунча жеп калган аракет кылыңыздар. Кийинчерээк азайып кетет. Баары бир тапса болот, ошондо деле азыр эң сезон убагы. Жеп туруңуздар. Дагы бир нерсени кошумчалап койгум келет. Казан аралаштырып аткан учурда баары бир көпчүлүгүбүз эле келебиз. Ага тилегиңиздерди айтпай эле койсоңуздар. Анткени тамактан кандайдыр бир жакшы нерсени үмүт кылуу чындыгында бул өтө чоң акылсыздык болуп калат. Биздин сураганыбызды берчү зат башка экени баарыңыздарга деле белгилүү болсо керек.